Бала бакчаларда камера коюу маселеси Сузактагы бакчада тарбиячы балдарды урган окуядан кийин көтөрүлгөн. Буга чейин Сузак району боюнча 60 бала бакчанын 31-inde видео байкоо орнотулган. Анын бири Алтын балык бала бакчасында 2018-жылы 8 видео камера коюлуп, балдар уктаган, тамактанган жана ойногон жайлары ар дайым көзөмөлдө турат. 2 жылдан бери дагы кошумча коштук дагы. Ошо менен 11 болду бардыгы. 11 коюлду. Бардык 5 тайпа бар. Бул жерде 5 тайпанын бардыгында коюлган. Бардыгында коюлган, анан кийин балдар кийинип чечинип турган жерлерге да коюлган. Себеби ата-энелер да келип, балдарын кийиндирип, чечиндирип, кандай тарбиячылар менен сүйлөшүп аткандары бүт бардыгы көрүнүп турат да. Анан кийин сыртта балдар ойной турган жерге да 3 камера коюлган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менчигинин түрүнө карабай өлкөдөгү ар бир бала бакчага видео байкоо орнотуу тапшырмасын койгон. Деген менен камераларды сатып алуу жана орнотуу маселеси каражатка барып такалат. Мындан улам Сузак райондук билим берүү бөлүмү тиешелүү жактарга кат жолдогон. Райондук билим берүү бөлүмүнөн бала айыл өкмөтүнүн жетекчилерине кат жолдогонбуз. Быйылкы 2025-жылдын бюджетинен ушул бала бакча эмес бирдей мектептерге дагы видео байкоо орнотуу үчүн атайын каттар кеткен. Мамлекеттик муниципалдык эмес, жеке менчик бала бакчаларга да жөнөткөнбүз. Алар дагы иш жүрүп атат. Ушул тапта Кыргызстандагы бакчалардын 63% видео көзөмөл менен камсыз болгон. Бардык бакчалардагы камералар Ички иштер министрлигинин коопсуз шаар системасына туташат. Бул тууралуу Надира Жусупбекова маалымат жыйында билдирген болчу. Ушул жылдын аягына чейин ар бир айыл өкмөтү, ар бир мэрия, бүт ушу жергиликтүү бийлик милдетин алды. Ошол видео көзөмөлдү орнотобуз деп. Ана видео көзөмөлдү орнотуп коюп эле ошол бойдон отуруп калбашыбыз керек. Аны биз Ички иштер министрлиги менен сүйлөшүп атабыз. Өзү доктор Шашаевна сүйлөшүп берди. Ошо жанагы коопсуз шаар, коопсуз өлкө деген программа бар. Ошол жерде мындай интеграцияланат да. Анан мисалы ушул бала бакчада эмне болбосун, ушу алардын көзөмөлүндө да. Дайыма ошондой туруп туруш керек да. Бакчадагы балдар көп жүргөн жерлерге камера коюу талабы байма-бай айтылып келет. Анткени видео байкоо бар деген эле болбосо, айрым учурларда балдар ойногон жана уктаган бөлмөлөр көзөмөлсүз калат. Алсак Сузактагы Кенжетай бакчасында камера болгону менен тарбиячы балдарды видео байкоо жок бөлмөдө урган айтылган. 31 бала бакчада камера болгону менен ар бир тайпанын өзүндө камера жок. Кээ бир сыртта, коридордо, анан кээ бир ашканада, анын бардыгында жок. Тийиштүү керектүү жерлерде бар. Анан алар дагы көбөйткүлөп атабыз. Ошондо көзөмөл болот сөзсүз түрдө. Анан ошондо жанагындай нерселерден алысыраак болобуз да. Ата-энелерге доступ бар. Ошондой пландаштырышат койгондо. Анан ошол жерде тарбиячы, ошол жердеги кызматкерлерге анан мүмкүнчүлүк болсо бизге да доступту ачасыңар деп айтып атабыз. Буга чейин өлкө боюнча бала бакчадан наристелер ур токмокко кабылган учурлар катталган. Өткөн жылы Чүй облусунун Сокулук районундагы номер 4 Сокулук Алтын балалык бала бакчасында 5 жашар кыз чарчап калган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.